Чүй облусунун Токмок шаарында кудук казып жатып 3 адам каза болду. Бул туурасында өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдирет. Маалыматка ылайык, Жантаев көчөсүндө жайгашкан курулуш материалдарын саткан коронун ичинде 5 эркек киши кудук казып жаткан. Ошол учурда кудуктун ичинде аба жетпей бир адам кулап калып, аны алып чыгам деп экинчиси кудукка кирип, аба жетпей ал да кулаган. Калгандары дагы куткарууга аракет кылып, аба жетпей калып кетишкен. Окуя болгон жерге Токмок шаарындагы өрткө каршы куткаруу бөлүмүнөн 5 куткаруучу Ички иштер министрлигинен жана тез жардам кызматынан чакыртылып, жабыркаган жана каза болгондорду 18 метр терең болгон кудуктан чыгарышкан. Кырсыктын кесепетинен 3 эркек киши каза болуп, 2 жабыркаган. Жабыркаган жарандарды тез жардам кызматкерлери Токмок шаардык ооруканасына алып кетишкен. Ал эми каза болгон жарандардын сөйөктөрү милиция кызматкерлерине өткөрүлүп берилген. Маалыматка ылайык, кудуктун тереңдиги 18 метр, туурасы 1 метрди түзөт. Күйөөлөрдүн айтуусу боюнча кудукту казып жаткан учурда тереңдиги 10 метрге жеткенде дизель майынан жыты пайда болгон. Себеби жанында күйүүчү майдын сактоочу базасы жайгашкан. Ишкерлер үчүн контролдук кассалык машиналарды ишке киргизүү үчүн эң ийкемдүү шарттар түзүлөт. Маалыматка ылайык, ошол эле учурда салыктарды төлөө Кыргызстандын ар бир жаранынын конституциялык милдети болуп саналат. Бул туурасында министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров контролдук кассалык машиналарды ишке киргизүүнүн алкагында сунуштарды талкуулоо боюнча жумушчу топтун отурумунда билдирди. Кеңеш менен жүрүшүндө экономика жана коммерция министрлигинин, финансы министрлигине караштуу мамлекеттик салык кызматынын кызматкерлеринин жана ККМдин милдеттүү түрдө киргизүүгө каршы чыккан ишкерлердин 10 күндүк ишинин жүрүшүндө иштелип чыккан жумушчу топтун сунуштары талкууланды. Жумушчу топтун бардык сунуштары кеңири талкууланып, министрлер кабинетинин башчысы алкоголдук ичимдиктерди, курамында алтын бар продукцияларды, мунай продуктыларын сатуу менен алектенген ишкерлер контролдук кассалык машиналарды кыйшаюусуз колдонууга жана сатылып жаткан продукцияга эсеп фактураларга ээ болуусу тийиш экендигин баса белгиледи. Жыйындын жүрүшүндө ишкерлердин маалымдуулугун жогорулатуу боюнча улантуу чечими кабыл алынды. Анткени алардын көпчүлүгү контролдук кассалык аппараттарды кантип иштетүүнү түшүнбөй жатканын моюнга алышты. Кеңеш менен жыйынтыгында бир катар чечимдер, анын ичинде үй бүлө мүчөлөрү менен бирге ишкердик менен алектенген чакан жана орто бизнестин өкүлдөрүнүн жылдык жүгүртүүсү 8 миллион сомго жетпесе, аларды салыктан бошотуу жөнүндө чечим кабыл алынды. Жумушчу топтун кезектеги жыйыны бир жумадан кийин өтүп, анда ишкердиктин башка категориялары талкууланып, контролдук кассалык машиналарды ишке киргизүү үчүн өзгөчө шарттарды түзүү каралууда. Бүгүн 27-июнда мектептерге окуучуларды электрондук каттоонун экинчи этабы башталды. Биринчи баскычта техникалык мүчүлүктөрдүн айынан коомдо наразычылык пайда болгон, эми система кайрадан жаңыланып, ага өзгөртүүлөр киргизилген. Экинчи этапта жарандар кайсы районда катталганына карабай, бош орундар бар мектептерге балдарын каттай алат. Билим берүү жана илим министрлигинин маалыматтык камсыздоо бөлүмүнүн жетекчиси Расул Маматов балдарды 1-класска мектепке электрондук каттоонун экинчи этабындагы өзгөчөлүктөр тууралуу маалымат берди. Биринчи этапта кабыл алууда ата-энелердин юридикалык каттоосу жана бала менен базадагы туугандыгы текшерилип, ошонун негизинде мектептерге кабыл алынган. Экинчи этаптын өзгөчөлүгү жарандар юридикалык каттоосунан көз карандысыз эле бош орunu бар каалаган мектепке жазыла алат. Мектепке электрондук каттоонун экинчи баскычында ата-энеден бир эле бала менен базадагы байланыш талап кылынат. Байланышты текшерүү үчүн системада туугандыгын текшерүү деген атайын сервис жасалган. Ошол жерге ата-эненин жана балдардын жеке идентификациялык номери жазылып, ошонун негизинде туугандык байланышын текшере алат. Андан кийин ата-эне тийиштүү жолчолорду толтуруп, Кыргызстан боюнча каалаган бош орун бар мектепке кирүү мүмкүнчүлүгү түзүлөт. Кайсы мектепте орун бар экенин билүү үчүн mektep.edu.gov.kg сайтына кириш керек. Ал жерде статистика деген бөлүм бар. Анын ичинде мамлекет боюнча бардык мектептер тууралуу маалымат бар. Эгерде биринчи этапта өзүнүн юридикалык жактан жашаган жеринде мектепке катталган болсо, экинчи баскычта мектепти алмаштыра алат. Мектепти алмаштыруу деген жаңы кызмат кирди. Ата-эне өздүк кабинетине кирип мектепти алмаштырса болот, бирок биринчи кезекте статистикага кирип мектепте орун бар экенин так билип алыш зарыл. Билим берүү министрлигинин маалыматына ылайык, мектептерге электрондук кезекке туруунун биринчи этабында жалпы бөлүнгөн квотанын 45%дан ашууну толду. Тагыраак айтканда, бүгүнкү күндө 73 миңден көп бала мектепке кирди. Ал эми экинчи этапта дагы 87 миңге жакын орун бар.
Кыргызстандын окуучулары математика боюнча Азия Тынч океан эл аралык олимпиадасында коло медаль алышты. Бул тууралуу Билим берүү жана Илим министрлигинен билдирет. 34-нчи ирет өтүп жаткан бул эл аралык олимпиадада Якир атындагы 61-нчи автордук физика математика мектеп лицейинин 7-классынын окуучусу Федор Корняш менен Чыңгыз Айтматов атындагы Сапат лицейинин 11-классынын окуучусу Тилек Аскербеков 3-орунду ээлешкен. Кыргызстандык окуучулар математика боюнча Азия Тынч океан олимпиадасына 2009-жылдан бери катышып келет. Бул жылдар аралыгында өлкөнүн курама командасы 9 коло медаль алышкан. Кыргызстандын эркин күрөшүү боюнча курама командасы Бишкектеги 23 жашка чейинки балбандар арасындагы Азия чемпионатында 8 медаль утту. Ю-23 Азия чемпионатында Кыргызстандын куржунуна 3 алтын, 2 күмүш жана 3 коло медаль топтолду. Кыргызстандын эркин күрөшүү боюнча курамасы жалпы командалык көрсөткүчтө 184 упай топтоп 2-орунга татыды. Ал эми 1-орунга Казакстан, 3-гө Индиянын курамасы жайгашты. Эскерте кетсек 19-26 июнь аралыгында Бишкектин Бишкек Арена муз аянтчасында күрөштүн 3 түрүнөн 17 жана 23 жашка чейинки балбандар арасында Азия чемпионаты өттү. Ю-17 Азия чемпионатында кыргыз балбандары жалпы 13 медаль жеңсе, Ю-23 Азия чемпионатында 25 медаль утту. Азия чемпионатына Кыргызстандын атынан жалпы 60 спортчу катышкан.